кайненелер чынында кээде туура эмес, кээде эмес, көп болуп калды азыр. Туура эмес кайненелер. Ушу келинди жок жерден күнөөлөп, өзү мүмкүн өзүнүкү касек адамдан чоң келиндики анда. Ушу аны билбейт. Аны билбейт, анан балдарын кызганып өрөт, балдарын жана келинди кодулай берет, пазын төрет. Ушундай кайненелер да бар да, тилекке каршы. Өзгөчө жана күйөө жок кайненелер, же күйөөүн төбөлөп таштаган кайненелер бар. Ошолор аябай террор ката, террор. Жашаттырбайт, балдарын да жаштырбайт, келинди да жаштырбайт. Мен көргөм, 3 баладан тең улам аяллат, улам кубалап жүрөт. Күйөө баласын да улам эметип алып, кызын да ажыратып алат. Анан качты балдары качты. Барып ошо экинчи жолу койдум. Ошондойлорду да көрдүк биз. Жакшы келин келет. Анан жана кайнене, бирөө айтат, кайнатасы дейт, атасы жана баланын атасы. Аябай жакшы көрүшөт да келинди. Ушундай анткени жакшы болчу дейт, келин жакшы болчу дейт. А жана кайнене батырбай эле келип проблема кылып, анан бала кетип калды дейт да, көчүп, аял экөө. Анан кийин экөө эле калып чоң виллада, 2 этаж үйдө. Анан жанагы бир аңгыраган эле үйдө экөө калып калган болуп, анан кичинекей үй сатып туруп, кичинекей үйдө жашап, баласын да үй алып берсе, аңыңыздан бар го, жок, рахмат, керек жок мага сенин үйүң бар. Мына ошондой да болот да, ошондойлор бар. Алла Таала топ берсин. Ошо жанагы аялдарга да жанагы камчысы бар эркек керек да. Ошо жанагы кайненелерди кичине эмдеп турса, ошондой кылбайт да.